Урматтуу курултайдын катышуучулары, бүгүн бир жакшы нерсе болуп атат. Мен эң чоң максатым эң биринчи күчтүү президент, анан күчтүү парламент деп атам да. Өкмөттү жоюш керек. Өкмөт системасы президент аппараты менен кайталайт да бир. Ошо өкмөт жоюлуп, президент анан парламент калыш керек да. Күчтүү президент дегеним аткаруу бийлигинин башында президент өзү туруш керек. Анткени эгерде өлкөдө абал начар болсо, бирдеме болсо парламенттин, өкмөттүн башчысын кетирип салат да, анан президент кала берет да. Мына 25 өкмөт жетекчиси алмашты. Жакшы уш. Бизде азыр парламент күчтүү эмес да, ачыгын айтканда. Кандай чечимдер болсо бийлик өткөрүп алат. Парламент күчтүү, только мыйзам чыгарсын, жолго, кадрга кийлигишпесин. Только мыйзам, бирок күчтүү парламент, эч кимге бийликке баш ийбеген күчтүү парламент. Анан үчүнчү күчтүү соттук система. Мына азыр соттордун баардыгы карма, мындай айтканда чөнтөк болуп атпайбы, көбү. Бийлик эмнесе ошону аткарган болуп атат. Андай болуш керек. Анан 700 кишиден турган элдик курултай институтун киргизиш керек. Конституцияны өзгөртүп, алар бүт баарынан бийик турган, президенттен да, өкмөттөн да, парламенттен да. Анан жылга ошо президенттин, парламенттин, жогорку кеңештин, башкы прокурордун, жогорку соттун отчетун угуш керек да, анан ошого баа бериш керек. Кара кылдык ак жарган адамдар келиш керек, жер шайланып 700 киши. Андан тышкары мына мен ойлойм, Каркыра казактарга кетти, Үзөң куш болсо Кытайга кетти. Ошол кетирген президенттердин баардыгы качып кетишти. Ошолорду чечим чыгарган парламенттин баары тарап кеткен, элге каршы. Эми ошолорду алуу боюнча азыр президент болсом переговорлорду жүргүзөйүн деген оюм бар. Казактар менен, Си Цзиньпин менен, Нурсултан Абишевич менен дипломатиялык жол менен аракет кылалы деген оюбуз бар. Ушундай анан мына жаштарыбыздын баардыгы азыр мына курсактары өсүп, ден соолуктары кетип, бүт аптекаларга барып атат. Спорт менен заниматься этишпейт. Президент өзү жүгүрүш керек, велосипед тебиш керек, өзү мындай жакшы алып жүрүш керек, ден соолугун караш керек, мындай курсакты чыгарбай, туурабы? Ушундай болуш керек, тоого чыгыш керек, мындай альпинист менен эметип дегендей. Ушундай болуш керек да, мен ойлойм мына. Азыр мына Түркмөнстандын Курмангүлү карабайсыңбы? Аттарды минип мындай, өзү менен күрөшүп. Ушундай ушинтиш керек мен ойлойм да. Анан дүйнөлүк аренада көп жакшы иштер жасаш керек.